Ош шаарынын Жапалак айыл аймактык башкармалыгындагы Арек айылында жаңы заманба фельдшердик акушердик пункт пайдаланууга берилди. ФАПтын кызыл тасмасын кесүүгө Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапарбек Ормонов, тийиштүү кызматтардын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Айлык канча алып атасыз? 8 мың. 8 мың. Мурда 5 мың берсеңіздер дагы жакшы. Баягы бизден 300 сомдон эме берип атат. Мүмкүнчүлүккө жараша. Элге алгачкы медициналык жардам көрсөтүүчү жайда тажрыйбалуу дарыгерлер эмгектенет. Жаңы бүткөрүлгөн ФАП 5 бөлмөдөн турат. Ал жерде үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Кош бойлуу келиндер каттоого алынып көзөмөлдөнөт. Жаш балдар каралып эмдөө жүргүзүлөт. Бардык курактагы аймак жашоочулары кайрылып өз ден соолугун текшерте алат. Арек ФАП болуп эсептелет эле. Ал ошол 1971-жылы курулган эски заман талабына жооп бербеген имарат эле. Көптөн бери авариялык состояниеде турган. Ушул көйгөйүбүз чечилип, элге журтка медициналык жардамды жогорку деңгээлде көрсөтүүгө бүт деңгээли жетиштүү. Биз Кудай кааласа элге журтка ушул жерге профилактикалык кароону, эмдөөнү, бүт бардык медициналык кызматты жогорку деңгээлде көрсөтөбүз деп элибизди ишендирип кетебиз. Шаарга караган айылдарда мектеп, бала бакча, ФАП сөзсүз түрдө болушу керек деп баса белгилеген Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев алдыда жасала турган жакшы иштерге токтолду. Арек айылындагы жаңы ФАПтын курулушунда жеке көзөмөлгө алып өз сунушун берген. Ушундай ФАПтарга дагы көңүл буруп, эми бардык нерсенин алдын алыш керек. Адамдын ден соолугу үчүн эчтеке аянбаш керек. Ошон үчүн первичка деп коет. Мына биринчи ушул үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бардык ошо элдин калың катмары менен иштей турган медицина кызматкерлери ушулар болот. Ошон үчүн буларга да талапты коюп атабыз. Качан ооруганда, больницага жатканда карабастан бардык нерсенин алдын алып, үйүнө барып, учетко алып, ушул ооруган биздин жарандарыбызга кызмат көрсөтүлөт деп. Бүгүнкү күндө ушул мамлекет тарабынан пенсионерлерибизге, жаш балдарыбызга ушул ФАПтарда, больницаларда ушул дары-дармектер толук кандуу берилип атат да. ФАП бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган эмерек жабдыктар менен толук камсыз болгон. Курулушту толугу менен Сапат стандарт жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясы бүтүргөн. Ага жергиликтүү бюджеттен 5 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Мындан тышкары жергиликтүү ишкерлер да 3 миллион сом берген. Бүгүнкү күндө 20 сотик жерге бүтүндөй өзүнүн бүт шарттары менен, благоустройствосу менен ичиндеги бүтүндөй жакшы нерселерди бүтүрүштү. 3 айдын ичинде деп койсок болот. Бул бүткөнгө көп эле болду. Биздин сметалык базасына мына огражденияларды башкача берип койгон элек. Биздин утуп алган 5 миллион акчадан дагы булар өзү жапалактык депутаттар, жапалактык жигиттер ошо 3 миллион сом ашыкча акча болду. Жергиликтүү тургундар жаңы ФАПтын ачылуусун кубаттап, шаардык мэриянын ишмердүүлүгүн колдоого алууда. Мына ФАПтын өзү эле курулбастан мына бул жерге көрүп атасыңар, соң аллея да курулуптур. Келечекте балдарыбыз ФАПта да ойношот. Күн саратан ыстыктады, мына ушул бактар сонун болуп өсүп калса, ушул жерде дем алышып, аллеяга да ойноп жүрүшөт. Биз өтө чоң кубанычтамын. Себеби Арек айылы жакшы өнүгүп, Арек айылынын балдары жакшы өнүгүп, жакшы өсүп, ушундай даражага жеткирип, жаңы ФАП ачып атышат. Мэрибиздин, депутаттардын колдоосу менен ачылган ушу биз мэрибизге, депутаттарыбызга, айылдын аксакалдарын, бардык тургундардын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Жапалак айыл аймактык башкармалыгында жалпы 25 миңден ашык калк отурукташкан. Аларды 5 ФАП, 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тейлейт. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.